Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугун алдын алуу максатында айдоо иштериндеги дыйкандарга атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Азыр биз турган аймак Кара Суу районунун Отсадыр айыл аймагына караштуу Курбан Кара участогу. Азыркы тапта Кара Суу районунун аймактарында эгиндер бышып, жыйноо иштери башталган. Күндүн ысыктыгына байланыштуу талаада өрт кооптуулугу жаралат. Кырсыктын алдын алуу үчүн өзгөчө Кырдаалдар министрлиги коопсуздук жагдайлар боюнча дыйкандарга түшүндүрүү иштерин баштады. 2025-жылдын жазгы айларында эгилген будайлар Кудай кааласа пышып, будай оруу сезону башталгандыгына байланыштуу биз Кара Суу өзгөчө Кырдаал бөлүмүнүн офицерлери жана Кара Суу администрациянын департаментинин кызматкерлери менен биргеликте Кара Сууга будай болуп жаткан комбайларга өрт коопсуздугун алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул жерде негизинен комбайларда алгачкы өтөчү шаймандары болуш керек. Булар шаймандары так болуш керек. Ал себеп тактап айтып өтсөк, алгачкы өтүгүчтөр кашма, кум, суу болуш керек. Ошол жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Дыйкандар үчүн бир эле эгин эмес, андагы коопсуздук дагы маанилүү болушу керек. Мындагы эгин талаасында иштеп жаткан техникалардан да өрт чыгып кетүү коркунучу жогору. Учурда бул жерде 2 чоң комбайн иш алып барып жатат. Алар мындай түшүндүрүүлөрдөн кийин да өздөрүнүн жана элдин мээнетин абайлап, коопсуздукту сактаганга аракет кылаарын билдиришет. Булар келип алды bizden. Бизге азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анда кооптуулук жаралган учурда 102-112 номерлерине байланышыбызды жана алдын алышыбыз керектигин билдиришти. Чындыгында биз өзүбүздө коопсуздукту сактаганга аракет кылабыз. Айрыкча тамекиден. Кокус эл бул четте тамеки тартып калышса, өтө кооптуу экендигин балдарга айтып да турабыз. Дыйкандарга өрт коопсуздугу жана техникалык коопсуздук боюнча жыл сайын түшүндүрүлүп келет. Ошого байланыштуу эгин талаасында кырсык катталган эмес. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин мындай аракеттери Ош облусунун аймактарында улантылат. Биз тараптан бул комбайнчыларга ар жылы иш алында келип, өрт жана техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрмө иштерин дайыма жүргүзүп келебиз. Азырда өзүңүздөр көрдүңүздөр, билбегенден кошумчалап айттык. Комбайнчылар жакшы иштешип атат, таза урушуп атат. Ушул кыска мөөнөттө коромжусуз дыйкандарыбыз өстүргөн түшүмүн жыйнап алууга баардык күч аракетибизди жумшап атабыз. 2025-жылы Кара Суу районунда 16.960 гектарга дан эгиндери эгилген. Алардын алды бышып, 30 адыр айыл өкмөтүндө жыйноо иштери башталды. Дан эгиндерин жыйноого район боюнча жалпы 42 дана комбайн болсо, алардын 15 данасы ишке толугу менен даяр. Ош облусунун аймагында 2025-жылдын 5 ай ичинде 139 өрт кырсыгы катталып, андан 3 адам каза тапкан. Ал эми келтирилген чыгым 30.417.974 сомду түзгөн. Айшагүл Элдияр кызы, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.